Баткен облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда психология кабинети ачылды. Анын ачылыш аземине президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков катышты. Буга чейин облустагы медициналык мекемелерде психология кабинеттери болгон эмес. Эми мындан ары бул кабинетте жарандарга акысыз психологиялык жардам көрсөтүлөт. Бул эми ошо чек арада болгон окуялардан жабыр тарткан элдерге психологиялык жардамды такай өзүбүздүн деңгээлде көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк түзүп атат да. Негизи адиси бул медициналык кызматкер эмес экен. Ошондуктан ал бир адисти даярдаганбыз. Ал ушул шартына байланыштуу келе албады, бирок дагы биз адис издеп, мүмкүн камсыздайбыз мындан ары. Бул кабинетте кадимкидей эле күн тартибинде кабыл алат. Эгерде мисалы балдар болсо, жаш балдар болсо көрүңүздөр, өзүнүн столу бар, акырын сүрөт тартып, өздөрүнүн жардамын көрсөтүп, бул жерде кадимкидей иш алып барат. Психология кабинетин ачуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан демилгеленип, ага саламаттыкты сактоо министрлигинин, Бириккен Улуттар уюмунун калк жайгаштыруу фондунун жана Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчилигинин көмөгү менен ишке ашырылды. Кабинетти бир сыйра жанагы керектүү нерселерди психолог кандай иштеш керек, мисалы кабинеттин ичинде кандай жабдыктар болуш керек, ошолордун баарын алып берип, анан кийин ошо элди кабыл алганга бир кандай десем безбарьерный, да, там балдар менен иштегени, анан кийин ушу жабыркаган айымдар болобу, же эркек болобу, баары менен иштегенге ушу кичинекей бөлмөнү жабдыктап бердик. Бул деген бир гана чрезвычайный ситуацияда керек эмес да. Мирный учурда деле бул психологиялык туруктуулук бул абдан маанилүү. Көп учурда ойлой берет, жок, мисалы элдер деген ушундай кыйын учурларда керек болот экен депчи. Албетте бул тармакта иш алып барышыбыз керек. Мында сырткары өкүлчүлүк жергиликтүү деңгээлде жарандарга алгачкы психологиялык жардам берүү боюнча адистерди даярдоо демилгесин да көтөргөн. Натыйжада 152 коомдук жардамчы окутуу семинарларына катышып, алгачкылары сертификаттарын алышты. Биздин чакырыгыбызга бир катар эл аралык уюмдар өздөрүнүн колдоосун алышып, ноябрь айдан бери бир топ иштер жүргүзүлдү. Жыйынтыгында жергиликтүү активисттерден, депутаттардан, мугалимдерден, деги эле ушул биздин өзүнүн тургундардан турган группалар түзүлүп, облус боюнча Лейлек району, Кадамжай району, Баткен району, Баткен шаары, Кызылкая шаары болуп 152 биздин жергиликтүү тургундарыбызды окутуп үргөтүштүлөр. Баягыдай специалист деп айта албайм, бирок ошондой учурда аларга баштапкы психологиялык жардам көрсөтүүчү кишилер. Психологиялык жардам берүү бул Баткен облусунун тургундарына колдоо көрсөтүүнүн маанилүү жолдорунун бири. Өзгөчө кырдаалдагы эмгек шарттарынан келип чыккан ар түрдүү психологиялык көйгөйлөр, чек ара чыр-чатактарынан кийин жашоочулардын психоэмоционалдык абалын жакшыртуу зарыл дейт адистер. Сентябрдагы окуяда жарандарга тамак-аш, материалдык жардамдан сырткары психологиялык жардам да абдан зарыл болчу. Мындан сырткары деле күнүмдүк жашообузда ар бир адам психологко муктаж болот. Биз ден соолугубузду каратуу үчүн дарыгерге кайрылгандай эле психологко да кайрылып турушубуз керек. Бул абдан маанилүү. Ошондой эле жарандар психиатр менен психологдун айырмасын билип алышы зарыл. Белгилей кетсек, ушундай эле психологиялык кабинеттер Кадамжай, Лейлек райондорунда жана Кызылкыя шаарындагы медициналык мекемелеринде да ишке кирет. Аларга да техникалык жана усулдук колдоолор көрсөтүлүүдө. Миңгүл Көчөрова, Жоробек Кубанычбек уулу, Алтын бешик жаңылыктары.